Москвадан сүйлөйбүз. Москва вакыты боюнча саат 6. Ардактуу радио каармандар, сиздер таңкы сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен таанышып жатасыздар. Студияда Улкан Дүйшөева, саламатсыздарбы? Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кербен шаарында аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө уйлар берилди деп билдирет Ассалам коомдук кайрымдуулук фондунун басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, Нурмухамед Миңбаев жетектеген кайрымдуулук фондунун каржылоосу астында колдоого муктаж болгон жакыр үй-бүлөлөргө 40ка жакын саан уйлар таратылды. Иш-чарага жергиликтүү бийлик жана аталган коомдук фонддун өкүлдөрү катышты. Былтыр Нарын облусуна 250 уй берилген. Бул жылы Жалал Абад облусуна берилип жатат. Саан уйлар атасынан эрте калган жаш балдар кеңири сүт ичсе деген максат менен таратылууда. Өлкө боюнча мындай иш-чаралар дагы улантылат деп билдиришти фонддун басма сөз кызматынан. Кыргызстандын аймагында күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун берген билдирүүсүнө ылайык, жер титирөө 3-июлда түнкү саат 1:39 катталган. Жер титирөө Жалал Абад облусунун Кызыл Туу айылында, Шамалдысай шаарында 2,5 бал, Кум жана Теңдик айылдарында 2 балга сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Эми спорт кабарларынан Кыргызстандын курама командасы аялдар күрөшү боюнча эл аралык турнирге катышат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Жаштар иштери, Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Чайн Open аталышындагы мелдеш Тайвань, Кытай шаарында өтөт. Кыргызстандын атынан Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова, Марсбек кызы Назира катышат. Машыктыруучу Нурбек Изабеков. Улуттук кураманын спортчулары спорттук олимпиадалык түрү боюнча дирекциядан каржыланат. Аба ырайы тууралуу маалымат: Бишкекте түнкүсүн 24 градус, күндүз 29 градус ысык болот. Ошондой эле Ошто түнкүсүн 22 градус, күндүз 30 градуска чейин ысык болот. Жаан-чачын жаашы күтүлбөйт. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14 метрге чейин жетет. Ал эми Москва шаарында түнкүсүн 13, күндүзү 23 градус жылуу болуп, жамгыр жаашы күтүлөт. Ардактуу радио каармандар, сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныш болдуңуздар. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар.